Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Tamam, Çileşke. 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 Урматтуу коомчулук, бүгүнкү кетирген кемчилигибиз үчүн кечирим сурайбыз. Уят нерсе болду. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден да кечирим сурайбыз. Биз андай ойдо калган эмеспиз, сөздүн ачыгы. Обед убагында болгон. Ошо коллегам экөөбүз кабинетте отуруп, картинканын жиби үзүлүп калгандан байлап коелу деп эле, анан ошондон чыгып кетти. Кечирим сурайбыз. Урматтуу коомчулук, биз бүгүнкү кылган уят нерсебизден кечирим сурайбыз. Кечирип коюңуздар. Мен дароо президенттер келери менен алар иш бөлмөсүнө илүүгө баштан эле мындай кайчы пикирим бар. Мен ал турмак айрым президенттерге сунуштар кылганмын. Сиздер сүрөтүңүздөрдү илдирбей эле анын ордуна Исхак Оразовдун же Жусуп Абдрахмановдун сүрөтүн илдиргиле. Ал эми силердин сүрөтүңөр ошончолук татыктуу болсо, кийин эл өзү эле сыйлап илип алат. Мына мисалы үчүн мен Бакиевке дагы айтканмын. Өзүңүздүн сүрөтүңүздү илдиртпей эле койсоңуз жакшы болот деп. Азыркы президенттин тегерегиндегилерге да айткам, азыр эми сүрөттү илдиртпей эле мындай бир эме кылгыла деп. Бирок менин сунушумду эч ким кабыл алган эмес, мурун дагы, азыр дагы. Ошон үчүн сүрөттөрдү илбей эле, бирок иши менен көргөзсө ошол сый урматка көбүрөөк ээ болот да. Эми сүрөттү илгенден кийин ага сый урмат менен кылыш керек. Мен мына Азаттыкта иштеп турганда, Акаевдин сүрөтү илинип турганда дагы мени карап интервью берип, колунун арты менен сөмөйүн көргөзүп, баарын жасап аткан мына алда деп чөгүп турчу да. Бакиевдин учурунда дагы ошо сүрөттү көргөзүп чөгүп турган учуру болгон. Кийинки президенттердин дагы сүрөтүн көргөзүп алып тилдеп турган учурларын көрдүм. Эми азыркы президентке эми азыр андай мамиле боло элек, бирок баары бир элдин арасында мындай артын сүрөттү артын көргөзүп алып, анан жанагы тилдеп турган аткам нелерди мен көп эле көргөм. Сүрөттү илдиңби ошо?